Азаматсыңар, анда ар бириңерге ар кандай галстуктар берилди. Түстөргө карап, орундуктарды таап алабыз анда. Бул жерге көктөр келебиз, бул жака жашылдар келебиз. 3-чү партага кызылдар барабыз. Урматтуу балдар, ар бириңердин колуңарда ар түрдүү гүлдөрдүн ичинде сонун сөздөр жазылган. Бул сөздөрдүн баары силерге арналат. Силердин бүгүнкү ички абарайыңар кандай? Азаматсыңар, анда сабакка даярбызбы? Азаматсыңар, анда бүгүн Улуу Жибек жолунда билим кербени баратат. Ошол билим кербени менен 17-18 кылымдарга саякатка барабыз. Кеттик банда? Азаматсыңар. Урматтуу балдар, сонун гүлдөрдү мен силерге белек кылдым бүгүн. Артында жазылган сөздөргө маани бердиңерби? Жактыбы силерге? Анда эмесе бүгүнкү сабакта дем күч берсин. Ар бир гүл ишке отургузуп коебуз. Бүгүн силерди ар кандай түстөр менен топторго бөлүп алдым. Байкадыңар, Биринчи топ кандай түс? Жашыл. Экинчи топ? Көк. Үчүнчү топ? Сары. Азаматсыңар, силерге ийгилик анда. Барыбыз бул жака көңүл бөлөбүз балдар. Балоо техникасы менен таанышабыз. Буга чейин ар дайым эле бизге тааныша бул нерселер. Үй тапшырмасына жооп берсе, азаматтар, сабакка активдүү катышса, оюн эркин айтып, чыгармачылык менен аткаралса, топ менен иштегенде салымын кошо алса, алган билимдерине мисал келтире алса, азаматсыңар, жалпы канча упай? 5. Бүгүн баарыбыз канча алабыз? 5. Ким азамат? Мен. Бүгүнкү сабакта кимдер нөмөтчү? Мен. Келе кой. Мага жардам берип койгула. Балоо критерийин ар бир окуучуга таратып беребиз. Бүгүн балдар жаңы тема кыргыздардын 17-18 кылымдардагы социалдык абалы жана уруулар жөнүндө таанышат экенбиз. Урматтуу балдар, кыргыз эли көчмөн эл болгондуктан силерге визуалдык сүрөттөр жардам болсун деп сонун дидактикалык материалдарды даярдадык. Андан кийин биз сүрөттөргө дагы көңүл бөлүшүбүз керек. Бүгүнкү сабакта биз эмне жөнүндө окушубуз керектиги үчүн максат менен таанышып алайлы. Балдар, бүгүнкү биздин сабактын максаты кыргыз элинин социалдык катмарлары, уруулук бирикмелери жана ошол мезгилдеги өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүнүк алабыз. Ошо менен бирге эле жекече топто иштеп анализ жасайбыз. Азыр видео материалды көрөбүз баарыбыз чогуу. Андагы түшүнүктөр силердин кийинки иштеген тапшырмаларга жардам болот. Көпчүлүк элдерде, айрыкча казактар, кыргыздар, көчмөн өзбектер, кыпчактар сыяктуу көчмөн мал чарбачылыгы менен алектенген калктарда этностук аң сезим эки катмарды камтыган. Балдар, видео материал түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе ар бирибиз окуганга маалыматтарды жана тапшырмаларды алайын. Биринчи топтун тапшырмасы постерге жайгаштыруу экен. Кыргыздардын 17-18 кылымдардагы коомдук түзүлүшү боюнча. Экинчи топтун тапшырмасы Вендин диаграммасы боюнча иштейт экен. Үчүнчү топтогулар цитата, комментарий. Бүгүнкү сабакта ротация усулу боюнча иштейбиз. Ар бир топтун тапшырмасы боюнча айланып иштешет. Биздин бүгүнкү усулубуз түшүнүктүүбү силерге? Азаматсыңар. Анда материал менен таанышып, окуп чыгабыз. Балдар, азыр ар бир топко тапшырмаларды беребиз. Убактыбыз чектелүү, шамдагы айлык менен тапшырмабызды аткарып, кийинки топтун тапшырмасына жылганга даяр болобуз. Уруу бийлери, уруу аксакалдары. Экөөнүн
өзүнүн мүнөзүн жаза алабызбы? Уруу бийлери бардык маселени чече алганбы же аксакалдары? Карайбыз, алардын окшоштуктарын ортого табабыз, бул жерде күңдөр жана мандикерлер экен. Күңдөр кимдер алат? Мандикерлер кимдер? Анын өзүнүн маалыматын жазабыз. Экөөнүн окшош жактары барбы? Кандай ишке кириштик, силерге тапсырмалар даяр берилиптир. Ошого силер комментарийди жазасыңар ар бир. Силердин сыяңар кайсы? Жашыл, ишке кирише бергиле. Биз кыргыздардын чарбасы жөнүндө дагы постерди жасап көргөнбүз, билебиз. Мисалы үчүн, кайсыл жерде? Кайсы тарапта? Казакстанга, чектеш жактарда. Ошол сыяктуу эле эми азыр урууларды жайгаштырабыз. Нарын каерде? Нарынды тапкыла. Ысык ата. Талас каерде? Талас. Ордун табабыз, Талас бул жерде. Мына сүрөттөр дагы ошол мезгилдеги элдин жашоосун сүрөттөйт. Ошон үчүн буларды дагы жайгаштырсак болот экен. Урууларды жайгаштырабыз. Төлөр дагы Вакыт бүттү. Кол чабуулар. Топтор алмашабыз. Ротация. Алмашабыз, месталарыбызды кийинки тапшырмага жылабыз. Жашылдар сарыга барабыз. Кандай ишибизди улантабыз. Вакыт бүттү. Кийинки тапшырмага жылабыз, топтор. Ротация. Өз месталарыңызга, өз орундуктарыңызга ротация болобуз. Анда презентацияны баштадык. Биринчи топ даярсыңарбы? Биздин топтун чечими менен түгөл менен Айдай сүйлөйт. Кыргыздардын уруулары оң канат, сол канат жана ичкиликтер болуп бөлүнгөн экен. Биз азыр ошолордун эң чоң урууларын жайгаштырдык. Оң канат жагы түндүк жагында көп жашашкан экен, ошол жерде жайгашып ошол жерде жашашкан экен. Ал эми сол канат жагы болсо түштүк жагында ошол жерге жайгашкан экен. Ичкилик дагы түштүк жакка кошулуп ошол жакта жайгашкан экен. Балдар дагы ким кошумчалайт? Кана Жусуп келе кой. Кыпчак урусу Баткен жакта жайгашкан экен. Талас жакта болсо Саяк, Солто уруулары жайгашкан. Жети Өгүз Ысык көл областында жайгашкан экен. Азаматсың. Рахмат, кол чаап койлу. Дагы кошумчалай тургандар барбы? Кел Асема. Ысык көлдө бугу урусу көп тараган экен. Кыпчак урусу Таластан, Нарында, Ысык көлдө жана башка өлкөлөрдө тараган экен. Монгол урусу болсо Жалал Абад жакта көп тараган экен. Анда экинчи топ даярсызбы? Тапшырмаңызга. Биздин топтун чечими менен Жусуп менен Бегимай чыгат. Келгиле. Экинчи топко Вендин диаграммасы берилген. Бул жерде эки диаграмманы салыштыруу жана окшоштуктарын табуу. Уруу бийлери менен уруу аксакалдарды салыштыруу болгон. Уруу аксакалдар алар тажрыйбалуу батасын элге батасын берип турган. Уруу бийлер болсо расмий жетекчи болуп, жылына бир жолу шайланып, элди башкарып турган. Күңдөр менен мандикерлерчи? Күндөр болсо кулдара бир байдын колунда менчик болуп иштеген экен. Мандикерлер ал бирөөгө акчага иш кылып кылган экен, эчки иштеп жүрүшкөн, тиричилигин жүргүзгөн.
байлар менен кедейлер болсо, байлардын мал жандыгы көп болгон экен, кедейлердин мал жандыгы азыраак болуп неме анча неме кылат. Ошондо байлар кимдер болуп атат балдар? Баягы мал жандыгы көп. Ошон ким башынчалайт? Байлар болсо мандикейлерге буйрук берчү, а мандикейлер кедейлерге ушул буйруктан малдарын айдагыла, анан жерлерин сугарып ушундай кылышкан. Анда мандикерлер кедейлерден жакшы жашайбы? Жок, экөө бирдей эле, бирок мандикейлер кичине ошо кедейлерден кичине өйдөрөөк болчу да. 3-топтун чечими менен Бека менен Айсул чыгат. Келе койгула. Биздин заманга чейин 17-18 кылымдарда байлар менен кедейлер экиге бөлүнүп жашашкан, а байлар болсо өзүнүн жашоосу менен рахаттанып жашашкан, а кедейлер өзүнүн күнүмдүк жашоосуна араң оокат табышкан. Мен уруулардын улуулугу жөнүндө айтсам, ар бир урууда улуу тажрыйбалуу адам болгон, алар кеңеш берүүчү жана эл биримдигин сактоочу адамдар болуп саналган. Азыр балдар панелден тапшырма аткарабыз. Ошол тапшырманы суроосун окуганда ооба деп жооп берсеңер, ордуңардан турасыңар. Жок, макул эмесмин десеңер, ордуңарда отура бересиңер. Бул кыймылдуу тапшырма. Даярсызбы? Ооба. Кыргыздар уруу болуп жашашканбы? Туура экен, а? Социалдык топторго жиктелишкенде бийлер жогорку катмарга киреби? Туура экен. Кыргыздар көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашашканбы? Азаматсыңар. Бийлер кулдарды өздөрүнүн менчиктүүрү катары пайдаланышканбы? Азаматсыңар. Түндүк Кыргызстанда негизинен сол канаттагы уруулар жашашканбы? Түндүктө жашашкан эмес экен, а? Акалакчын деген наам берилет экен. Кыргыздардын мансаптык даражасына киреби? Кирет экен, а, азаматсыңар. Урууларды башкаруу үчүн чоң бийлер жылына шайланып турганбы? Азаматсыңар. Анда силерди куттуктайм. Бүгүнкү билим кербенибиздеги акыркы төбүздө биздин акыркы тапшырмабыз бар. Анда эмесе чогуу карайлы. Бул үй тапшырма экен. Үй тапшырмада турмуштагы теңсиздиктер деген темада эссе жазып келүү. Турмушта теңсиздиктер болобу? Бүгүн байлар, кедейлер жөнүндө билдик. Бирок турмушта дагы мындай окуялар көп кездешет, а? Тапшырма түшүнүктүүбү? Азаматсыңар. Анда баалоо критерийи боюнча бүгүнкү алган упайларыңарды эсептеп чыккыла. Балдар, мен бүгүн сабакка рефлексия деген себетчем бар эле. Ал себетченин ичинде бүгүнкү сабак кандай болду деген суроо менен кайрылгым келип турат. Кандай болду, балдар? Жакшы. Анда эмесе мен ошол себетчемдеги мөмөлөрүмө өзүңөрдүн пикирлериңерди жазып калтырып кеткиле. Ушу менен балдар, бүгүнкү саякатыбыз аяктады. Кайрадан өз жашообузга келип калдык. Сабак аяктады. Саламатта баргыла.